Россияда кардарына бычак такаган кыргызстандык кассир кармалды. Россиянын Москва шаарынын түндүк чыгышында жайгашкан ресторандын кассири жашы 7 элек өспүрүмгө бычак менен кол салды. Бул тууралуу Москва шаардык жаңылыктар агенттиги билдирди. Маалым болгондо соода борборунун биринде иштеген кароолчу полицияга кайрылып, ресторандын кызматкери менен кардардын ортосунда чыр чыккандыгын билдирген. Анын айтымында кызматкердин колунда ашкана бычагы болгон. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери кардар менен кассирдин ортосундагы жаңжалдын себептерин такташкан. Алдын ала маалыматтарга караганда 21 жаштагы ресторандын кассири Кыргызстандан болгон. Ал эч кандай себептерсиз 16 жаштагы өспүрүмдүн мойнуна бычак такап өлтүрөм деп коркуткан. Мойну көгөргөн жабырлануучу кассирдин колунан чыгып качып жөнөгөн. Учурда ресторандын кызматкери кармалып, бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду деп билдирет Турмуш басылмасы. Орусияда кыргыз жарандары улуттук айдоочулук күбөлүктөрү менен иштеп калышы мүмкүн. Депутаттар кыргыз жергесинде орус тили расмий тил болгондуктан кыргыз жарандарына улуттук айдоочулук күбөлүктөрү менен иштөөгө уруксат берүү тууралуу кайрылуусун даярдашканын РИА Новости басылмасы жазып чыкты. КМШ өлкөлөрүнүн иштери боюнча мамлекеттик думанын комитети Орусиянын президенти Владимир Путинге кыргыз жарандарына улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнүн негизинде жеке ишкерлик менен алектенүү укугун берүү маселесин карап чыгуу тууралуу кайрылууну даярдап, аны кароого төмөнкү палатага киргизди. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 1-июнунан тарта Орусияда чет өлкөнүн айдоочулук күбөлүгү менен иштегендер жумушка чыга албай калышкан. Чет элдик жарандарга транспорт каражаттарын башкаруу менен байланышкан ишкердигин жүргүзүүгө тыюу салуунун зарылдыгы орус тилин билбегенден улам чыккан. Бул федералдык мыйзам кыргыз жарандарына да тиешелүү болуп жатат дешет авторлор. Алар кыргыз өлкөсүнүн конституциясында орус тили расмий тил катары көрсөтүлгөнүн баса белгилешкен. Бул жобо кыргыз жарандары орус тилин жакшы билеринен, жол кыймылынын эрежелерин окууга мүмкүн экенинен кабар берет деп жазышкан кайрылуунун авторлору. Жогоруда жазылгандарды эске алып, депутаттар сизге, урматтуу Владимир Владимирович, кыргыз жарандарына улуттук айдоочулук күбөлүктөрүнүн негизинде жеке ишкерлик менен алектенүүгө укук берүү маселесин кароону өтүнөбүз деп жазышкан кайрылуусунда депутаттар. Өзбекстанда 23 жаштагы бала билим берүү министринин орун басары болуп дайындалды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 23 жаштагы Алишер Садулаевди элдик билим берүү министринин орун басары, 25 жаштагы Алимжан Туйчиевди байланыш жана маалыматтык технологиялар министринин орун басары кызматтарына дайындады. Алишер Садулаев 1994 жылы Жизак облусунун Жизак районунда туулган. Ташкенттеги менеджментти өнүктүрүү боюнча эл аралык Сингапур институтун аяктаган. Министрдин орун басары болуп дайындалганга чейин ал Рейсульт окуу борборунун директору болуп иштеп келген. Алимжан Туйчиев 1991 жылы Бекабад шаарында туулган. Турин политехникалык университетин бүтүргөн. Орус, англис, немис жана италия тилдеринде эркин сүйлөйт. Өлкө президентинин 2013 жылдын 4 декабрындагы жарлыгы менен ал даңк медалы менен сыйланган.